Оргалча кызы Токто Бүбү Кытайдагы Кызыл Суу Кыргыз автономиялык облусунун Акчы районуна караштуу Кулансарык айылында жарык дүйнөгө келген. Токто Бүбү кичинекейинен эле чыйрак, зээндүү кыз болуп өстү. Мектепти да эң жакшы деген баалар менен аяктап, Шинжандагы Шинжандагы медицина окуу жайынан билим алып, врач-кардиолог деген кесип алып чыкты. Биринчи больницасында 14 жарым жыл иштедим. Кардиолог болуп иштедим. 99-жылдан 2003 жылга чейин Бейжин ТВ университетинде аспирантураны жактадым. Кайра ошол больницама келип иштеп атам. Себеби агесте 3 жыл мени мамлекет окутту аяктан. 14 жарым жыл иштедим. Врач Токто Бүбү эми билекти түрүп ишкердик кылганга киришет. Аны Кытайдан Кыргызстанга жалгыз эле ишкердик эмес, турмуштук жагдай алып келет. Анткени нике кайып дегендей кытайлык кыз баткендик жигитке турмушка чыгат. А дегенде жигиттин да кыздын да ата-энеси, тууган туушкандары аларга каршы болушат. Жол алыс, барып келиш кыйын деп айтышат. Бирок сүйүүнүн күчү керемет эмеспи? Эки жаштын жолун эки өлкөдө алыс жолда тоса албай калат. Биз эми кичинекейибизден эле ошо жакта мына биздин үй бүлө Кыргызстанга деген патриоттук сезимибиз аябай күчтүү болчу. Негизи эле тегиле Кыргызстан дегенде аябай өзүбүз мактанып турчубуз. Анан ошентип нике кайып, ырыска кайып деп биз университетте окуп жүрүп жолдошум Нургазы менен таанышып калдык. Таанышып калып анан үйлөнөбүз дештик. Үйлөнөбүз дешкенде Бул киши да окуду ошо жакта. Бул киши жок, бияктан бир саякат менен барып калып ушундай бир туулган күндө, өзүнүн тагасынын аялынын туулган күнүндө таанышып калдык. Анан таанышкандан биз үйлөнөлү деп айтканда негизи эле бияктакылар кошулбай атты, Кытайдан эмне ишиң бар деп биздикилер кошулбай ызычуу болуп аттык аябай. Анан экөөбүздүн сүйүүбүздүн күчтүүлүгүнөн болбой эле биз үйлөнүп калдык. Мына үйлөнүп 2 балабыз бар, чоң 16 жашка, кичинеси 7 жашка чыкты жаңы эле. Ушул кезге чейин жакшы жашоо, бири-бирибиздин көңүлүбүздү оортканыбыз жок. Анан ошонун негизинде жолдошум Кытайда жүрдү, бизнес кылып. Частный өзү бизнестерди жасап жүрдү, мен иштеп жүрдүк. Анан акыркы 2012 жылдарда биз ойлонуп баштадык. Айдабай тиги Кыргызстанга барып, өзүбүздүн мамлекет, өзүбүздүн элибиз, жерибизге да кичине бир салымыбызды кошолу, барып иш жасайлы деп анан келдик. Келип кетип жүрдүк. Анан келип кетип, эмне жумуш жасасак экен деп жүрдүк. Көп жумуштарын иликтеп жүрүп, анан ушул транспортту эми ушу элдин көйгөйүн чечеличи, ушу элге кичине болсо да жардамыбыз тийсинчи, бузуктерде кысталыштарда жүрүп, эми ушундай жаркыраган автобустарда отурсун деп ушундай бир оор милдетти үстүбүзгө алып, анан биз ушу проектти баштап калганбыз. Кыргыз баласы жолго сапарга чыгарда жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кыдыр болсун деген тилегин бекеринен айтпаса керек. Анткени жол азабы, көр азабы дегендей күндөп түндөп жолдо жүрүүнүн түйшүгү түмөн. Шыдыр жол компаниясын негиздеген адамдар да ошол эзелтен келе жаткан изги тилекти максат кылып, жакшы ниет менен койгон. Аталган компания 2005 жылы түзүлүп, негизинен Борбор шаарда жүргүнчүлөрдү ташууга багытталган. Анын үстүнө эгемендикке ээ болгон 30 жылга жакын убакыттан бери эле шаардын калкы кичинекей автобустарга тыгылып, кыйналып, кысталып келет. 2015 жылы транспорттун Шыдыр жол КЖ компаниясын ачтык. 2016 жылы биз Бишкек шаарлык мэриясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бүт Бишкек шаардын жолдорун хромометраж кылып, кандай типтеги газ менен автобустар келсе болот деп параметрлерин иштеп чыгып, бир жыл ошо иштеп, 2017 жылы майда биз 35 линияны ачтык. Шаардын мэрлеринин колдоосу менен, коштоосу менен ошо 35 линияны жаңы заманауи автобус менен ачтык. 2019 жылы 5 линияны ачтык. Ар биринде 15-16дан автобус жүрөт, 16дан да, 15тен автобус жүрөт экөөндө. Мурун келген автобустарды ким алып келип, ким койгону мага белгисиз, мен билбейм. Ал кандай автобустарды алып келди, канча акчалыктап келди, анын качествосы кандай.
анын запчастарын эмне үчүн сүйлөшүлгөн жок, ал мага белгисиз. Биздики болсо бизге 2 жылдык гарантиясы менен $75,000 сатып алып келип коюп атабыз. Запчастарды биз Кытайдан, фабрикадан алып келип алабыз. Бизге эч кандай запчастардын кыйынчылыгы дагы жок. Запчаст бар да. Запчаст bizde zar. Биздин өзүбүздүн сервисин центрлерибиз бар. Автобустарды сразу бирде бузулары менен ошол жерден ырмыт кылышат. Азыр сиз базага барсаңыздар да көрөсүздөр. Анан качествосы биздики жакшы, гарантиясы бар bizde. Bizde мына 2017 жыл майдан баштап болсо канча жыл болуп атат? Бияка почти 4 жылдан ашып атат. Мына жакшынакай эле жаркырап эле автобустар иштеп атат. Жаркыратып жууп алып биз мына пандемия убагында дагы санэпидстанцияны сактап мынакей биз немени мыйзамды бузбай, мыйзамдын чегинде шайкешип иштеп атабыз. Автобустар токтоп турган бул жай акыр-чикир төгүлгөн жер болгон. Ишкерлер тонналаган акыр-чикирди чыгарып, тазалап, шыпырып, тегерек четин тосуп, оңдоп алышкан. Мэрия таза суу чыгарып беребиз деп тендер өткөрүп, ага 5 миллион сом кеткен. Эми таза суу турсун, казылган чуңкуру көмүлбөй, автобустар оңдоп түзөөчү жайга өтө албай убара. Каттамга чыккан автобустарды гараждын башчысы кабыл алып, эрте менен ишке жөнөтөт. Мен ошол бул жерде ишим механиктер автобустар киргенде текшерип атабы, анан автобустарды текшерип алгандарын карайм. Анан эрте менен чыгарганда наркологдон өтүп атабы водительдер. Автобустун тазалыктарын бүт баарын мен карап, үстүнөн карап чыгарып. Кемчиликтер эми мойщиктер бир автобусту таза жуубай калышы мүмкүн. Ошолорду карап жуубай калса, автобус алмаштырып таза жууп чыгарабыз линияга. Эми водительдер нарколог текшерип турат, водителдин ичкен, ичпеген бүт баарын текшерип, ошентип чыгарабыз. Автобустардын механиктер текшерип чыгарат эрте менен. Абалы кандай? Абалы кандай, ошолордун баарын текшерип, ошентип чыгарып турабыз. Нарколог күнүгө келип турабы? Күнүгө эрте менен келет нарколог. Текшерет. Саат 5:30 келет нарколог. 5:30 келет. Механиктер бул жерде калат. Ушул жерде текшерип. Эрте менен канчада чыгат линияга автобус? Азыр 6-дан баштап чыгып атат. Мурда 5-тен баштап. Ал эми Оргалча кызы Токтобүбү бул чаң басып жаткан автобустарды көргөн сайын жанын коерго жер таппай, айрым атка минелердин сөзүнө турбай, маселени чечкендин ордуна ар кайсы шылтоонун башын бир айтып, атаңа бар, апаңа бар деп тилемизип келатканынан жадап да бүттү. 5-линиянын автобусу былтыр 2019 жыл июнда келип, июлдун 25-inde Көлмө Көкчарга ачканбыз бул линияны. Ошондон бери жакшы эле иштеп аткан. Мына шаарлык управление городской транспорттун начальниктери ошого чейин эле 1 жылдан бери экөө алмашты. Анан ар бири келгенде эле бизди тиги 5-линияны тияка бургула дейт, буяка бургула дейт. Анан аягында эми нары жака бери жака бургула деп, нары бери бура бергидей бул чоң автобустор айланып кире албай турган жерлерге бургула деп атайлап бизди ушинтет. Анан эң аягында болсо 5-линияны токтоткула деген. Анан ошо боюнда 5-линияны токтотуп койгонбуз мынакей. Июндун 25-inde ушундай неме болушту, токтоткула деди. Ошондон бери мынакей автобустар уже 5-линияны автобустар токтоп турат. Пандемияга байланыштуу токтоттуңбу же эмне? Пандемияга чейин эле бизди нары бери буруп жүргөн. Улам эле бир линияны сызат, тияка бургула дейт, буяка бургула дейт. Тиги Көкчардакылар болсо, Көлмөдөгүлөр болсо, жок, буяка бургула дейт элдер. Эми ким исин укканды билбей калдык биздичи. Эл буяка бургула дейт. УГТ болсо тияка бургула дейт. Эми кимди угабыз эми биз эми? Вообще башыбызды айландырып койду да мындайча кылып айтканда. Шаар аралык канча автобус бар дедиңиз? Шаар аралык автобустан 24 автобус келген. Былтыр 2019 жыл 31 декабрда кирген. Мынакей биз растомашка кылып документтерин бүтүрүп койгонбуз. Бул автобустарды транспорт министрлигинен, Минтранстан Бишкек Карабалта, Бишкек Сокулук, анан Бишкек аэропорт 153 маршрутты ачып беребиз деп абышет эткен бойдон бизге абышет эткендердин баары камалып кетти коррупция менен. Ошону менен министрге 2 жолу 3 жолу барып кайрылдык. Министрдин помощнигине кайрылдык, управление начальнигине кайрылдык, специалисттерине кайрылдык. Эч кандай ответ болгон жок бизге. Карап атабыз, жыргатып атабыз, өзүбүз согласовать этебиз деп коет. Андан бери 7 ай болду, ошо согласовать эткен жок. Линия жок, мына автобустар 7 айдан бери турат буякта. Президент айтып атат, транспортты өнүктүргүлө, бизнесмендерге бут тоспогула.
экологияны бузбаган газ менен таза автобустар алып келдик. Мына линия жок мынакей. Турат мынакей. Уже газ менен, солярка менен бул. Эми бул узак жолдорго жүрөт да. А булар чистый газ менен, кондиционер менен заманауи автобустар мынакей. Азыр иштерин кирип көрсөңүздөр болот. Шыдыр жол компаниясынын жолу шагыл жол болуп турганына ар кандай адамдын зээни кейбей койбойт. Бирок ага карабастан компания жакшы күндөрдөн үмүт кылып келет. Эже өзү Кытайдан бияка Кыргызстанга инвестор болуп келип, Кыргыз элине кичине болсо дагы өзүнүн салымын кошуп атат. Азыркы убакта дагы көп компаниялар ачылып атат. Бунун ичинде заводдор да кургантабыз буюрса. Өзү ачык киши, боорукер. Даже эштен киши келип деле жумуш сурасам да берип койчу эме киши да, боорукер өзү жумушун убагында так аткарат, айткан сөзүнө ар дайым турат. Ошо биздин жумушчу сотрудниктерге мамилеси жакшы. Канча киши иштейт? Бизде где-то бир 15 киши иштейт. Көбүнчөсү бизде водительдер. Базада аз барганда көрөсүздөр. Көбүнчө ошо базада эме кылып иштешет водительдер. Жаңы автобустардын келгенине 1 жылга жакын убакыт болуп баратат. Ичи кенен, жарык, отургучтары да ыңгайлуу бул заманбап автобустарды каттамга чыгарса, кичи автобустарга тыгылбай шаардык элге деле жакшы болмок.